Намаскар достор, манайыңыздар кандай? Биз сиздер менен өткөнкү сабакта кыргыз тилинин грамматикасы бөлүмүндөгү сөз түркүмдөрүнүн ичинен ат, аточ жана этиш сөз түркүмдөрүн өткөнбүз. Ал мен сиздерге үй тапшырманы аточ боюнча дагы, этиш боюнча дагы суроолорду даярдап бергенмин. Мен ишенип турамын, сиздер туура жоопту аябай суроого түшүнүп алып, туура жоопту туптуура таптыңыздар деген ойдо болуп жатамын. Ошону сиздер туура таптыңыздарбы же кайсы жерден ката кетип калдыңыздар болду экен деп ойлонуп жатсаңыздар, анда эмесе сиздер менен биз биргеликте текшерип, туура жоопту белгилеп коюуга өтсөк. Анда эмесе биринчи сурообу аточ боюнча дейт. Кайсы сүйлөмдөгү асты сызылган сөз суроо маанисин туюндурган жок дейт. Демек, 4 вариантта тең бирден сөздөрдүн астылары сызылып турат. Ошол сызылган сөздөр мындай суроого жооп берген жок да, суроолуу сүйлөм болгон жок дегенди биз табышыбыз керек экенбиз. Демек, биз ар бир вариантты окуп көрөлүк, бирден анан кийин ар бирине анализ жүргүзүп, туура жоопту табууга аракет жасайлык. Анда эмесе кеттик. Баарыңыздар сөзсүз түрдө өзүңүздөр үйдөн аткарган тапшырмаларыңыздарды ошол дептериңиздерди ачып алып, текшерип отуруңуздар. Анда эмесе кеттик. А. Мындай жумушту ким жасамак эле дейт. Ошондо мындай жумушту ким жасамак эле? Ким жасамак эле деп суроо берип жатат. Демек, ким дегенде бул өзү эле суроо болуп жатат. Демек, биз деген тескерисинче суроо маанисин туюндурган жок деген, туюндурбаган сөздү табышыбыз керек болчу. Демек, мындай жумушту ким жасамак эле деген суроо болуп жатат. Ошондуктан А вариантын биз туура жооп катары эсептебейт экенбиз. Бны карасак, кандай кылсаңар ошондой кыла бергиле, мага эмне дейт. Демек, мында кандай деген сөздүн асты сызылып турат. Байкасаңыздар достор, кандай дегенде сөз өзү эле кандай деген суроону берип жатат. Бирок сүйлөмдү толугураак окуп көрүп, мындай суроолуу боло алдыбы, болгон жокпу, суроо маанисин бере алдыбы же бере алган жокпу, ошону дагы бир жолу текшерсек, кандай кылсаңар ошондой кыла бергиле, мага эмне дейт. Мисалы үчүн, кандай кылсаңар деп бул эки сөздү алсак, кандай кылсаңар, мисалы үчүн өзүңөр каалагандай жасай бергиле деп болот. Мисалы үчүн, балким аны эшикке көтөрүп чыгасыңар же болбосо ошо бөлмөнүн ичинен бир нерсени жасай бересиңерби, эмне кылсаңар дагы ошондой кыла бергиле деген маанини берип атат. Демек, кандай деген сөзгө суроо бул жактан берилип жаткан жок. Ошондуктан биз азырынча бул Б вариантын туура деп эсептей туралык. Андан кийин В вариантына өтсөк, бул тапшырманы эмне себептен аткарган жоксуң дейт. Бул жакта бул тапшырманы эмне деген сөзгө көңүл бурабыз. Эмне үчүн? Анткени астында сызыкча турат. Демек, бул тапшырманы эмне себептен аткарган жоксуң? Эмне себептен деген сөз менен байланыштырып көрөбүз. Демек, суроону түзүп атабы, эмне себептен экендигин билиш үчүн суроо узатып жатат. Демек, бул дагы бизде туура эмес жооп болот экен. Себеби дегенде, эмне деген сөз бул суроо маанисин түшүндүрүп жатат. Ошондуктан бул туура эмес жооп деп кабыл ала турабыз. Анан Гга өтсөк, ушундай кылганыңды качан коесуң дейт. Качан коесуң? Ушундай кылганыңды качан коесуң деп эле суроода белги берип атат, суроо берип атат дагы, анан күчтүү сезимин айтып жатат. Аны кайдан билип жатабыз? Аягында суроо белгиси жана билет белгиси берилген. Ошондо достор, асты сызылган сөз бул сүйлөмдө качан деген сөз экен. Демек, качан коесуң деп биз бул өзүнөн кийинки асты сызылгандан кийинки сөз менен байланыштырып көрөбүз. Качан коесуң деп. Демек, суроо берип атабы, суроо маанисин түшүндүрүп атабы? Ооба. Анткени ушундай кылганыңды качан коесуң деп эле суроо берип атат. Демек, качан деген сөз суроо маанисин бизге бергендиктен бул дагы туура эмес жооп катары эсептелинди. Эми достор,
Өзүңүздөр байкасаңыздар, бизде 3 туура эмес жооп, ал эми 1 туура жооп келип чыкты. Биз демек туура жооп катары Б вариантын ишеничтүү түрдө белгилей берсек болот. Белгилеп алыңыздар. Анан кээ бириңиздерде балким мындай ой болуп жаткандыр. Биринчи сүйлөмдө мындай жумушту ким жасамак эле дегенде акырында суроо белгиси коюлуп турат. Анан кийин биздин тапкан жообубуз туура деп тапкан жообубуздун аягында суроо белгиси жана илеп белгиси коюлуп турат. Андан кийинкиде дагы суроо белгиси коюлуп турат. Төртүнчү жообубузда дагы, вариантыбызда дагы суроо белгиси жана илеп белгиси турат. Сиздер мындай ойдо айтышыңыздар мүмкүн. Эмне себептен бул жакта суроо белгиси дагы турат, илеп белгиси да турат, бирок кандай деген сөзгө кандай деген сөз суроо маанисин берип жатат деп айтышыңыздар мүмкүн. Буңуздар деле кошулуп кетмекмин, бирок башка сөздөргө караганда кандай кылсаңар деген сөз мындай суроо маанисин түшүндүрө алган жок. Ошондуктан гана Б варианты туура жооп экен. Ишенсеңиздер болот, ишеничтүү түрдө эле белгилеп коюңуздар. Балким ким билет, араңыздарда чындыгында эле Б вариантын туура жооп катары белгилеп койгон болушуңуздар керек. Эгерде сиздер Б вариантын туура жооп катары белгилеген болсоңуздар, сиздер азаматсыздар. Ал эми туура эмес таба алсаңыздар, эч нерсе эмес, оңдоп коюңуздар. Эми экинчи суроого өтсөк, бул этиш боюнча суроо. Кайсы варианттагы асты сызылган сөз кыймыл аракеттин болуп өткөндүгүн билдирди дейт. Демек, сиздер билесиздер, этиштин 3 чагы бар. Учур чак, өткөн чак жана өткөн чак. Демек, сиздерге суроодо мындай өткөн чактагы болуп өткөн дейт. Демек, бул өткөн чакка кирген сөздү же сүйлөмдөр экен. Бул жакта сүйлөмдөрдү табышыңыздар керек экен. Анда эмесе биз азыр сиздер менен Г вариантынан жогору карай кетсек, Г урушасың да жөн эле дейт. Урушасың да жөн эле. Мында асты сызылган сөз бул болуп өткөн деди. Мына кыймыл аракеттин болуп өткөндүгүн билдирди. Өткөн чак боло алабы? Эле деген сөз мынакей. Урушасың да жөн эле. Жок, бул урушасың да жөн эле деп учурда болуп жаткан. Демек, азыркы учурда болуп жатат. Ошондуктан учур чак экен, бул өткөн чак эмес экен. Ошондуктан Г варианты туура эмес жооп экен. Бны карасак, өзүм эле чыктым. Эле деген сөздү карасак, бул болуп өткөн кыймыл аракеттин болуп өткөндүгүн билдирдиби? Жок. Себеби дегенде өзүм эле чыктым деп жай эле айтып берет. Азыркы учурда болуп жатканын айтат. Өзүм эле чыгып кетип калдым деген сыяктуу. Андан кийин Б вариантын окуп көрсөк, азыр эле чыктым дейт. Азыр эле чыктым. Өзүңүздөр эле байкасаңыздар, азыр деген сөз демек учурда болуп жаткан нерсени билгизип турат. Азыр демек именно азыр болуп жаткан учур. Ошондуктан азыр эле чыктым деген сөз дагы бул кыймыл аракеттин болуп өткөндүгүн бизге эч билдире алган жок. Ошондуктан Б варианты дагы туура эмес жооп экен. А вариантын карап көрсөк, мен жолго чыгып кеттим эле. Мен жолго чыгып кеттим эле. Бул жакта асты сызылган эле деген сөзгө көңүл бурсак, бул мен жолго чыгып кеттим эле болот. Бир эле сүйлөмдү окуганда эле биз ошол замат эле түшүндүк. Себеби дегенде үйдөн жолго чыгып кетиптир. Демек, ал өткөн чак экен. Же болбосо бул жерде мен жолго чыгып кетип бараттым эле десе, анда учур чак болмок. Демек, мен жолго чыгып кеттим эле болот. Бир окуганда эле, эгерде сиздер этиштин чактарын жакшы билсеңиздер, демек туура жоопту таба аласыңар. Ошондо достор, бизде А варианты туура жооп катары эсептелинди. Себеби дегенде бизде 3 туура эмес жооп, ал эми бир гана туура жооп болду. Ошондуктан эч ойлонбостон ишеничтүү түрдө А вариантын белгилеп коебуз. Мен ойлоймун, сиздер дагы экинчи суроонун А вариантын туура жооп катары эсептеген болушуңуздар керек. Себеби дегенде биз сиздер менен этиштин учур чагын биз кичинекей классыбыздан бери окуп келе жатсак дагы жалпы республикалык тестилөөдө сөзсүз түрдө сөз түркүмдөрү боюнча
суроолор келет. Алардын ичинен дагы этиштен да келет деп, балким этиштин ыңгайлары, балким учур чагы жана башкалары боюнча келип калышы мүмкүн деп биз билип турсак дагы бир жолу кенен менен кайталап жана дагы көптөгөн суроолордун үстүндө, мисалдардын үстүндө иштейбиз. Ошондуктан сиздер үчүн үй тапшырманы аткаруу оңой эле болуш керек деген ойдомун. Эгерде туура эмес белгилеп алсаңыздар эч нерсе эмес. Жаңылып калган ойлоруңуздар болсо, мен ушул жагынан жаңылган турбаймынбы деп эмкисинде ал катачылыктарды кетирбегенге аракет жасаңыздар. Достор, бүгүнкү биздин жаңы темабыз аналогиялар жана сүйлөмдөрдү толуктоо. Сиздер буга чейин аналогияларды туура табуунун жолдорун, алардын бөлүнүштөрүн жана дагы үч ыкмадан турган аналогияларды табуу эң оңой жолун дагы буга чейин өтүп келдик. Бөлүнүштөрүнүн дагы көптөгөн түрлөрүн карадык. Ошолордун бири катары бүгүнкү биздин жаңы байланышыбыз карама каршы түшүнүктөр байланышы болот. Сиздер карама каршы түшүнүктөр байланышына чейин себеп натыйжа байланышы, зат курам байланышы, бүтүн бөлүк байланышы, жалпы жана конкреттүү бөлүк байланышы жана башка ушул сыяктуу көптөгөн байланыштарды өттүңүздөр. Алардын баардыгы сиздерге Кудай буюрса жалпы республикалык тест-түрлөрдө сөзсүз түрдө жардамын гана тийгизет деген ишеничтемин. Ошондуктан бүгүнкү байланыштагы сиздер үчүн ошол жалпы республикалык тест-түрлөө учурунда аналогияларды туура табууга көмөк көрсөтүүчү байланыш болуп саналат. Ошол байланышты сиздер менен аябай жакшы кенен түшүнүүгө аракет жасайлык. Мынакей достор, өзү эле мынакей карама каршы түшүнүктөр байланышы деп айтып турат. Демек карама каршы деген сөзгө көңүл бурсак эле, демек булар синонимдер болобу же антонимдер болобу? Туура айтасыздар, антонимдер болот. Мынакей карама каршы түшүнүктөр булар антонимдер дейт. Антонимдерге буга чейин биз деген кыргыз тилинин грамматикасы бөлүмүнөн дагы антонимдерге өзүнчө токтолуп, антонимдердин дагы өз ичинен бөлүнүштөрүн дагы карап, аларга мисалдарды келтирип, көптөгөн көнүгүүлөрдү иштеп көрдүк. Ошондой эле мен ойлоймун, сиздерге карама каршы түшүнүктөгү байланыштарды жалпы республикалык тест-түрлөөдө келе турган болсо, оңой эле белгилеп коесуздар деген ойдомун. Себеби дегенде сиздер жакшы эле, жетиштүү эле билим алып жатасыздар. Анда эмесе кеттик. Мисал үчүн өйдө ылдый деп койсок болот. Мисалдарды деле жазып алыңыздар. Өйдө ылдый. Дагы узун кыска. Алыс, жакын деген жана башка ушул сыяктуу мисалдар. Достор, антонимдер билесиздер, ортосуна тире коюп жазылат. Бирок аналогия боюнча келе турган болсо, бул жакта тиренин ордуна мындай кош чекиттер коюлуп жазылат. Кош чекит болсо эле бул антоним боло алган жок окшойт деген ойдон алыс болуңуздар. Негизи аналогиялардын ортосуна, үлгү жүктүн ортосуна кош чекит жазылат. Ошондуктан булар антоним болбой калат деген ойдон алыс эле болуп, антоним катары эле эсептеп, анан туура жоопту табууга аракет жасасаңыздар болот экен. Анан достор, бул карама каршы түшүнүктөр байланышындагы антонимдик байланыштагы аналогиялардын дагы өз ичинен эки түрү бар. Биринчи түрү бул жуп сөзүнүн экөө тең, бири-бирине дайым карама каршы келген аналогиялар. Мындай аналогияларда үлгү жүктагы эки сөз тең бир сөз түркүмүнөн келет дейт. Демек, мисал үчүн алыс, жакын дей турган болсок, алыс деген сөзгө дагы, анан жакын деген сөзгө дагы кандай деген суроону беребиз? Туура, кандай деген суроону берет экенбиз. Демек, экөө тең сын атооч сөз түркүмүндө келип жатат. Алыс, жакын деген сөздөр. Анда эмесе кийинкисине өтсөк, экинчиси бул жуп сөздөрдү накта антонимдик байланышта болбогон, бирок кандайдыр бир белги боюнча бири-бирине мааниси жактан каршы келген антонимдер боло алат экен. Мындай аналогияларда жуп сөздөр бир сөз түркүмүндө болбой да калышы мүмкүн дейт.
Birinci bölүнүшүнүн айырмасынан биринчи менен экинчи бөлүктүн айырмасы ошол биринчисинде эки үлгү жүк тең бир сөз түркүмүнөн келе турган болсо, ал эми экинчи бөлүгүндө үлгү жүк бирөөсү башка сөз түркүмүнөн, ал эми бирөөсү башка сөз түркүмүнөн келип калган аналогиялар болуп эсептелинет экен. Болгону ушул эле айырмасы бар. Мисал үчүн бул экинчисине мисал келтирсек, баатырдык анан коркок дейт. Баатырдык деген бул башка сөз түркүмүндө туруп жатат, а коркок деген дагы башка сөз түркүмүндө болуп жатат. Жай ылдамдык дегенди да ала турган болсок, бул дагы антоним болот. Кубаттуулук жана алсыз деп дагы айта турган болсок, мисалдарды келтире турган болсок, эки сөз эки башка сөз түркүмдөрүнөн түзүлүп жатат. Ушундай достор болгону экөөнүн айырмачылыктары ушул эле экен. Демек, сиздер карама каршы түшүнүктөгү байланышты бир гана антонимдер деп эле элестетип, анан туура жоопту табууга өтө берсеңиздер болот экен. Анда эмесе бүгүнкү карама каршы түшүнүктөр байланышы боюнча сиздер менен көптөгөн мисалдарды иштеп көрөлүк. Себеби дегенде канчалык көп мисалдарды иштетсеңиздер, ошончолук сиздерге бир гана пайдасын алып келет эмеспи. Анда эмесе таза кир деген үлгү жүктү жазсам, таза кир. Таза кир. Варианттары: А. Сулуу, сер. Бекер, арзан. Бекер, арзан. Жоош, байкуш, высы. Жоош, байкуш. Гысы. Кыйын, анан кымбат. Кыйын, кымбат. Достор, мен буга чейинки сабактарда дагы дайыма кайталап келемин. Сөзсүз түрдө сиздер өзүңүздөрдүн иштеттелериңиздерди алып, жөн гана карап отура бербестен жазып отуруңуздар, өзүңүздөр үчүн эң керектүү маалыматтар боло алат. Өз алдынча даярданууга дагы көмөк көрсөтөт дегендей. Мынакей достор, бул жака таза кир деген үлгү жүктү жазып койдум. Биз мынакей асы, суу, сер, бысы, бекер, арзан, в, жоош, байкуш, г, кыйын, кымбат деген ушундай варианттарда келди. Биз өзүңүздөр билгендей эле аналогияны туура табуу үчүн 3 ыкмадан турган методду колдонобуз. Биринчиси бул билесиздер, байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп алуу. Экинчиси ошол ар бир вариантка байланыштыруучу сүйлөмдү кандай түзсөк, ар бир вариантка дагы ошондой байланыштыруучу сүйлөмдөрдү түзүп алышыбыз шарт. Ал эми үчүнчүсүндө болсо, үчүнчү кадамда биз ар бир байланыштыруучу сүйлөм туура түзүлүптүрбү, жоопторун карап көрөбүз. Туура жооп табылса, эгерде биз үчүнчү кадам менен бүтүрүп, туура жоопту белгилеп коебуз дагы. Ал эми туура эмес чыгып калса, бардык байланыштыруучу сүйлөмдөр дал келбей кала турган болсо, анда кайрадан биринчи кадамга өтүп, байланыштыруучу сүйлөмдү түзө баштайбыз. Анда эмесе байланыштыруучу сүйлөмдү болушунча кыска жана түшүнүктүү кылып түзүүгө аракет жасайлык. Бул жакта таза кир деген үлгү жүк турат. Кандай кылып байланыштыруучу сүйлөмдү түзсөк болот? Ойлонуп отуруңуздар сиздер дагы. Мен болсо мындай байланыштыруучу сүйлөмдү түзөйүн деп чечтим. Бул жакта сулуунун карама каршысы, тазанын карама каршысы. Сер. Тазанын карама каршысы бул А вариантын болуп калат экен. Демек, 1-2. Мынакей достор, карасаңыздар, тазанын карама каршысы бул кир болот. Бул туура. Себеби дегенде тазаны билесиздер, аябай таза. Мисалы үчүн колдорубузду эле ала турган болсок, колубуз таза жана кээ бир учурда кир дагы болуп калышы мүмкүн. Балким бир жумушту жасасак же болбосо дагы бир нерселерди кармасак, колубуз кир болуп калат.
Ал эми самындап жууп койсок таза болуп калат. Демек сиздер түшүнөсүздөр, таза менен кир булар бири-бирине карама-каршы келип атат. Демек тазанын карама-каршысы мен бул кир деп жазып койдум. Бул биринчи кадам боюнча байланыштыруучу сүйлөмү болду. Бсы бул байланыштыруучу сүйлөм экендигин сөзсүз түрдө билесиздер. Аны эмесе ар бир вариантка тең ушундай байланыштыруучу сүйлөмдү биринчиден түзүп алып, анан гана текшерүүгө өтөбүз. Анда эмесе сулуу серт дегенге сулуунун карама каршысы серт бмк бекер анан арзан дейт. Бекердин карама каршысы арзан. В жоош анан байкуш дейт. Жооштун карама каршысы байкуш. Г вариантыныкы кыйын анан кымбат дейт. Кыйындын карама каршысы кымбат. Мынакей достор, биз ушундай экинчи кадам боюнча ар бир вариантка тең байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп алдык. Эми бул байланыштыруучу сүйлөмдөрдү текшерип көрсөк, келгиле достор, А вариантынан эмес, Г варианттан жогору карай текшерип көрсөк. Г кыйындын карама каршысы кымбат дейт. Негизи эле достор, кыйын жана кымбат деген сөздү ала турган болсоңуздар, экөө бири-бирине карама каршы келдиби, антоним боло алдыбы? Жок. Себеби дегенде кыйын дегендин антоними катары бул алсыз делет. Кыйын деген мисалы үчүн күчтүү же болбосо балким билим жагынан же болбосо күч жагынан кыйын болушу мүмкүн кээ бир адамдар. Ал эми кээ бир адамдар ошого эле карама каршы тескерисинче алсыз болушу мүмкүн. Ошон балким жан дүйнөсү алсыз же болбосо күч жагынан карай турган болсок, күч жагы дагы алсыз болуп калышы мүмкүн. Демек кыйындын карама каршысы алсыз деген сөз келип чыгат экен. Ошондой эле кымбат деген сөздү ала турган болсок, мисалы үчүн кымбат азык түлүктөрдү ала турган болсок болот, же болбосо кымбат кийимдерди ала турган болсок болот. Ал эми кымбат деген сөзгө карама каршы келген бул антоними арзан деген сөз болот. Себеби дегенде арзан болсо бул тескерисинче кийимдердин, азык түлүктөрдүн арзандары болот эмеспи? Демек кымбат деген сөздүн антоними карама каршы сөзү тагыраагы бул арзан болот экен. Ал эми кыйындыкы алсыз экен. Ошондо кыйын менен кымбат бири-бирине карама каршы боло алган жок деп жыйынтыкка келебиз дагы. Г вариантын туура эмес жооп катары кабыл алат экенбиз. Андан кийин Вны карай турган болсок, жооштун карама каршысы байкуш дейт. Достор, бул жактан дагы мындай биз жоош менен байкуш деген сөздү антоним катары карай албайбыз. Себеби дегенде жоош деген сөз бул кээ бир адамдар болот эмеспи, өз оюн ачык сүйлөй албайт, аябай түнт болушат, же болбосо орусча айтканда спокойный болушат, аябай коркушуп, мындай бир өзүнчө жүрө берген адамдар бар го. Демек, мындай элдер менен тил табыша кете албайт, өзүнчө эле тынч эле жүрө берет, суроо берсең жооп берип коет. Демек, ошондой адамдарды биз жоош адам катары эсептейбиз. Ал эми байкушту ала турган болсок, бул балким эми жашоо турмушта ар кандай болот эмеспи? Бир байкуш адамдар дагы бар арабызда сөзсүз түрдө. Алар балким нанга жетпей отурган же болбосо ушул сыяктуу адамдарды биз байкуш деп атайт эмеспизби? Демек, жоошко карама каршы байкуш деген келбейт. Себеби дегенде жоошко балким тескерисинче кандай антонимди кое турган болсо кое алабыз. Жооштун ордуна
аябай ушул силе адамдарды айта алабыз. Ал эми байкуштукуна болсо тескерисинче тайманбас деген адамды айта турган болсок болот экен. Демек, В вариантындагы биз туура эмес жооп катары кабыл алат экенбиз дагы. В вариантын өтөлүк. Бекердин карама каршысы арзан дейт. Достор, карасаңыздар, бул жакта бекер деген сөз менен арзан деген сөздү эч бири бирине карама каршы келген жери жок, байланышпайт. Тагыраагы антонимдер боло албайт. Себеби бекер деген мисалы үчүн эмнени айтып турган болсок болот, бир нерсени балким азык түлүк сатуучу дүкөндөрдө нандарды бекер тартып аткан болот, же болбосо эле ошондой эле момпуз сүйлөрдү бекер таратып атыптыр деп кааласак болот. Ошол эле учурда арзан ала турган болсок, арзан болсо бул билесиздер, мындай балким кийимдердин, азык түлүктөрдүн арзаны болот жана кымбаты болот. Демек, арзан деген сөздүн карама каршысы бул кымбат деген сөз болот экен. Ал эми арзандыкы бекер эмес экен. Ошондуктан Б вариантындагы биз туура жооп катары кабыл ала албайбыз. Андан кийин А вариантына өтүп, сулуунун карама каршысы серт дейт. Бул достор туура жооп. Себеби дегенде сулуу деген сөздү билесиздер. Мисалы үчүн айымдар, же болбосо жигиттер, же болбосо ошондой эле жаш уландар же апалар, аталар дагы келбети боюнча эгерде аябай жакшынакай болуп турса, биз андай адамдарды сулуу адамдар деп эсептейбиз. Ал эми серт деген сөздү биз балким серт деген сөздү туура эмес түшүнүп калышыңыздар мүмкүн, же болбосо такыр эле түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн. Анткени биз көбүнчө серт деген сөздү колдонбойбуз. Тескерисинче ага дагы бир синоним катары ала турган болсок, серттики түрү суук, ырайы суук деген сөздөрүбүз бар эмеспи? Ошондой маанини берет. Демек, сулуу менен серт деген сөздөр бири бирине карама каршы келди, тагыраагы антоним боло алды. Ошондуктан сулуунун карама каршысы серт боло алат экен. Ошондо достор, карап көрсөңүздөр, 3 туура эмес жооп, ал эми 1 туура жооп келип чыкты. Ошондуктан биз А вариантын туура жооп катары эсептей алат экенбиз, ишеничтүү түрдө. Биз мынакей 3-кадам боюнча ар бир байланыштыруучу сүйлөмгө бирден анализ жүргүзүп, аягында жыйынтык чыгарып, биз туура жоопту таба алдык. Ошондуктан кайрадан биз байланыштыруучу сүйлөмдү өзгөртүүнүн бул жакта кажети жок экен, себеби дегенде туура жооп келип чыкты. Достор, андай эмесе биз бүгүнкү байланышыбыз боюнча, мынакей карама каршы түшүнүктөр байланышы боюнча экинчи суроону, тагыраагы экинчи мисалды сиздер менен биргеликте аткарып көрсөк, мында илимпоз жана билимсиз деген үлгү жууп берилди. Мында билесиздер, карама каршы түшүнүктөгү байланыштар дагы эки топко бөлүнгөн. Биз биринчи мисалда биринчи варианты боюнча белгиледик. Ал эми экинчи бөлүнүшү боюнча экинчи мисалды иштеп көрөбүз. Демек, илимпоз дагы, билимсиз дагы кандай болуп атат? Эки башка сөз түркүмүнөн туруп жатат. Анда эмесе кеттик. Өзүңүздөр билгендей эле алгач байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп алсак. Илимпоз жана билимсиз. Мен мындай байланыштыруучу сүйлөмдү түзүүнү чечтим. Илимпоз, билимсиз болбойт. Достор, сиздер дагы менин оюма кошулат болушуңуздар керек. Себеби дегенде илимпоздор сөз түрдө билимдүү болушат, көп нерсени билишет. Ошондуктан илимпоз билимсиз болбойт деген байланыштыруучу сүйлөмдү түзүп алдым. Эми экинчи кадамга өтө турган болсок, биз ар бир үлгү жупка, варианттарга, 4 вариантка тең байланыштыруучу сүйлөмдөрдү түзүп алабыз. Анда эмесе карап көрөлүк. А ашпоз, анан жумушсуз дейт. Б өнөрпоз, анан жөндөмсүз дейт. В коңузчу, акчасыз дейт. Г мергенчи жана алжоосуз дейт. Олжоосуз деп жазылып турат бул жакта. Демек, ар бирөөнө тең биз биринчи түзүп алган байланыштыруучу сүйлөмдөгүдөй кылып сүйлөмдөрдү түзүп алсак. А ашпоз, жумушсуз,
болбойт. Б. Өнерпоз жөндөмсүз. Өнерпоз жөндөмсүз болбойт. В. Комузчу акчасыз. Акчасыз болбойт. Г. Мергенчи анан олжосуз дейт. Мергенчи олжосуз болбойт. Мынакей достор, биз экинчи кадам боюнча ар бир үлгү жупка 4 вариантка тең байланыштыруучу сүйлөмдөрдү түзүп алдык. Эми үчүнчү кадамга өтсөк, үчүнчү кадамда өзүңүздөр билгендей ар бир варианттагы үлгү жупту окуп көрүп, ар бирине анализ жүргүзүп, бизде баштапкы берилген үлгү жупка тагыраагы аналогиянын суроосуна кандайдыр бир байланышы барбы, окшоштук жагы барбы деп туура жоопту табууга аракет жасайлык. Анда эмесе кеттик. А. Ашпоз жумушсуз болбойт дейт. Ашпоз деген бул ашпозчу деген кесип, билесиздер, повар деген кесип ээсин биз ашпозчу деп атап коет эмеспизби? Ашпоз жумушсуз болбойт дейт. Бунда туура эмес достор, себеби дегенде ашпозчу балким кээ бир учурда жумушта эми жумушу болуп, жумушта иштеп жүрөт. Ал эми кээ бир учурда жумушсуз деле болуп калышы толук ыктымал. Ошондуктан биз бул жоопту туура эмес катары белгилей берсек болот экен. Андан кийин Б вариантын карасак, өнөрпоз жөндөмсүз болбойт дейт. Достор, сиздер өзүңүздөр өнөрпоз деген сөздү эле түшүнө аласыздар. Өнөрпоздор деген балким бир таланты бар, ошол өнөрү бар дейт турган болсок, ошо өнөрүн дайыма көрсөтүп элдин алдына чыккан адамдарды биз өнөрпоз адамдар деп атап коет эмеспизби? Ал эми өнөрпоз адамдарды элестетип көрсөңүздөр, эгерде алар жөндөмсүз болсо, ошо өзүнүн талантына, өзүнүн өнөрүнө жөндөмсүз болсо, ал өнөрпоз боло алат беле? Жок, албетте боло албайт болчу. Ошондуктан өнөрпоз жөндөмсүз болбойт деп айтсак туура болот. Себеби дегенде алар сөзсүз түрдө өзүнүн өнөрүнө жөндөмдүү болот. Ошондуктан Б вариантын туура жооп катары эсептей турсак, бирок бул азырынча убактылуу. Себеби дегенде биз туура вариантты таптык деп эле Б вариантын белгилеп койсок, биз жаңылгандык, аябай шашкандык болуп калабыз. Анткени бизди алдыда В варианттары күтүп турат. Эми В вариантын карасак, комузчу акчасыз болбойт дейт. Мында эми өзүңүздөр окуганда эле бул сүйлөмдү түшүндүңүздөр болушуңуздар керек. Себеби дегенде комузчулар сөзсүз түрдө акчалуу болушпайт, дайыма алардын акчасы бар деп айта албайбыз. Алар эми балким акчасыз деле болуп калышы мүмкүн, же болбосо акчалуу деле болуп калышы мүмкүн. Деги эле комузчуларга биз акчаны деле мындай байланыштыра албайбыз. Ошондуктан В вариантын туура эмес жооп катары эсептей берсек болот. Андан кийин Г. Мергенчи олжосуз болбойт дейт. Мында эми мергенчилер кээде олжосуз деле болуп калышы мүмкүн, сөзсүз түрдө эле олжосуз боло албайт деп дагы биз айта албайбыз. Ошондуктан Г вариантындагы туура эмес жооп катары белгилей берсек болот экен. Өзүңүздөр байкап көргөндөй эле 3 туура эмес жооп, ал эми 1 туура жооп келип чыкты. Биз мындай учурда өзүбүзгө ишеничтүү түрдө гана белгилей берсек болот туура жоопту. Кээ бир учурда балким буга чейинки деле мисалдарыбызда кездешкен, билесиздер, 2 туура жооп, ал эми 2 туура эмес жооптор дагы келип чыккан. Биз андай учурда кайрадан биз эң баштапкы байланыштыруучу сүйлөмүбүздү алмаштырып, эринбестен, жалкоолонбостон, болжолдуу түрдө эле боло берет деп эле белгилеп койбой, кайрадан сөзсүз түрдө биринчи кадамдан баштап 3-чү кадамга чейин текшерип, ошондо гана өзүбүзгө ишенип, биз таптык окшойбуз, мен таптым окшойм деп өзүңүздөргө ишенгенде гана туура жоопту белгилешиңиздер шарт. Демек, биз таптык деп ойлойбуз дагы Б вариантын туура жооп катары белгилеп коебуз. Мынакей достор, жалпы республикалык тестирлөөдө дагы дал ушундай эле үлгүдөгү
аналогиялар боюнча суроолор сиздерге келет. Эч тайманбастан, эч коркпостон сөзсүз түрдө мен билемин, алган билимимди ушул жактан мен колдоно кетейин деп туруп, сиздер туура жоопту белгилеп койсоңуздар, жаңылган болбойсуздар. Буга чейинки өтүлгөн байланыштарды, аналогияны туура табуу боюнча байланыштардын түрлөрүнүн баардыгын жаттап да алсаңыздар болот. Аларга жок дегенде бирден мисалдарды жазып алып, ошол мисалдарын дагы жаттап алсаңыздар болот. Мисалы үчүн ошол үлгү жупка деген байланыштырчу сүйлөмдү түзүп атабыз. Ошо байланыштырчу сүйлөмдү дагы жаттап койсоңуздар болот. Себеби дегенде жалпы республикалык тестирлөө учурунда сиздерге мисалы үчүн бир зат курам байланышы боюнча дагы суроо келип калса, бул зат курам байланышы боюнча суроо эмес беле? Же болбосо дагы жалпы жана конкреттүү байланышы боюнча суроо келген турбайбы деп ошону эстей калып, ал кандай табыш керек элек, кандай байланыштырчу сүйлөмдөрдү түзсөк оңой болчу эле деген сыяктууларды өзүңүздөр эсиңиздерге бат-баттан түшүрүп, анан гана туура жоопторду таба аласыздар. Ошондуктан сөзсүз түрдө жаттап дагы алсаңыздар сиздер үчүн мындай бир гана пайдасын гана тийгизет, эч бир мындай тоскоолдук да кылбайт дегендей. Ушундай достор, баарыңыздарга ийгилик. Достор, өзүңүздөр жакшы билгендей, жалпы республикалык тестирлөөнүн биринчи бөлүмүндө аналогия жана сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча суроолор келет эмеспи? 20 суроо бул аналогиялар боюнча, тагыраак окшоштуктар боюнча, ал эми 10 суроосу сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча келет. Сүйлөмдөрдү толуктоодо биз сиздер менен алардын бөлүнүштөрүн дагы карап өткөнбүз. Биринчиси бул түшүнүктөрдүн түшүндүрмөсүн көрсөтүп туруучу байланыштагы сүйлөмдөр деп караганбыз. Ал эми бүгүн биз экинчи бөлүнүшүн карайбыз. Мында окшош ойлорду камтыган сүйлөмдөр деп. Сиздер сөзсүз түрдө өзүңүздөр билгендей эле иш дептерлериңиздерди маңдайыңыздарга ачып коюп туруп, анан жазып отуруңуздар. Себеби дегенде дагы бир жолу кайталаймын, бир гана пайда гана алып келет. Окшош ойлорду камтыган сүйлөмдөр деген боюнча алар кандай негизи эле ошол боюнча бир эрежесин окуп берип койсом. Окшош ойлорду камтыган тапшырмалардан сүйлөмдүн бир бөлүгүндөгү ойдун аналогиясын анын башка бөлүгүнөн түшүнүүгө болот дейт. Башкача айтканда, кандайдыр бир түшүнүктөрдүн белгилүү бир окшоштуктары салыштырылат дейт. Ошондо мисалы сиздерге сөз түрдө мисал менен гана көрсөтүп берсем, сөз түрдө түшүнүктүү болот деген ойдомун. Себеби дегенде теорияны сөз түрдө практика жүзүндө карап өтсөк, адамга аябай таасирин тийгизип жана эсинде калат эмеспи? Анда эмесе ушул окшош ойлорду камтыган сүйлөмдөр кандай болот деген болжолдуу болсо дагы мындай так эле сиздерге азыр жазып беремин. Сиздер дагы жөн эле отура бербестен жазып отуруңуздар. Мисалдар. Биринчи бул тамак. Тамак деп туруп бош орундук калды бул жакта. Тамак дененин бош орундук турат дагы, итүр коюлат дагы, китеп роктун деп туруп кайра бош орундук калып, анан чекит коюлду. Демек, тамак денени бир нерсе кылат дагы, китеп рухтун бир нерсеси деген сыяктуу биз туура жоопту табыбыз керек. Себеби дегенде мынакей өзү эле айтып жатат, мындай дейт. Кандайдыр бир түшүнүктөрдүн белгилүү бир окшоштуктарын салыштырат экенбиз. Бунда окшош ойлорду камтыган тапшырмалардан сүйлөмдүн бир бөлүгүндөгү ойдун аналогиясын анын башка бөлүгүнөн түшүнүүгө болот дейт. Демек, биз бул бөлүктүн түшүнүгүн бул жака биз сөздү тапсак, демек бул сөздүн жардамы аркасында бул жакта эмне деген ойду айтып жатканын толук түшүнө алабыз деген ой. Ошондой эле бул жакта да китеп рухтун деп туруп, бул дагы ошо биринчи бөлүктөгүдөй эле окшош болуп, кандайдыр бир окшош ойду камтыган сүйлөмдү бере алат деген экен. Эми варианттарын жазып көрсөк, чоңойтсо анан кыялы дейт.
Достор, сиздер билесиздер, эгерде эки негизги эле биз суроодо эки бош орундук турса, сөзсүз түрдө ар бир вариантта тең 2ден сөздөр жазылган болот. Ал эми ушул жакта 3 бош орундук же болбосо 5 орундук болсо, ошончо сөздөр ар бир вариантта турат жана ар бир жазылган сөздөрдү биз катар менен жазабыз. Мисалы үчүн чоңойтсо деген сөздү биринчи бош орундукка коебуз. Себеби дегенде чоңойтсо деген кыял деген сөздөн биринчи жазылып турат. Бул жака биз кыялын жазып туруп, чоңойтсо деген сөздү бул жака жаза турган болсок, бул сөз түрдө ката болуп эсептелинет. Эми Бны карасак, тойгузса анан азыгы дейт. Тойгузса анан азыгы. В азгырса анан байлыгы. Г багындырса туткуну дейт. Анан туткуну. Мынакей достор, ар бир 4 вариантка тең берилген сөздөрдү жазып койдум. Эми биз сүйлөмдү кандай кылып биз толуктап туура жоопту таба алабыз? Сөзсүз түрдө ар бир вариантты тең сөздөрдү бош орундуктарга коюп, окуп көрүп, маанисин түшүнүп, анан гана туура жоопту белгилей алабыз. Бул сүйлөмдөрдү толуктоого сөзсүз түрдө логиканы жана сөз байлыкты талап кылат. Анда эмесе кеттик. Тамак денени чоңойтсо, китеп рухтун кыялы дейт. Өзүңүздөр окуганда эле мындай кандайдыр бир маани берген жок, түшүнүксүз эле бир сүйлөм болуп калды. Себеби тамак денени чоңойтсо, тамак сөз түрдө эле денени чоңойтпойт, мындай балким тойгузат, балким азыктандырат дей турган болсок деле, бир аз да болсо окшошмок. Ошондо денени чоңойтсо деген такыр дал келбей жатат. Китеп рухтун кыялы дейт. Мында дагы китеп бул рухтун кыялы боло албайт. Демек, А вариантын биз туура эмес жооп катары белгилей берсек болот экен. Андан кийин Бны карасак, тамак денени тойгузса, китеп рухтун азыгы дейт. Мынакей достор, карап көрсөңүздөр, тамак денени тойгузса, сөз түрдө тамак денени тойгузат, ачка кылбайт. Биринчиси бул дал келип жатат. Ал эми китеп рухтун азыгы дейт. Китеп бул рухтун азыгы боло алабы? Сөз түрдө биз китепти окусак, албетте биздин өзүбүздүн рухубуз байыйт. Ошондуктан биз Б вариантын азырынча туура жооп катары эсептей туралы. Азырынча дегенин себебин билесиздер, алда бизде В жана Г варианттары бар эмеспи. В вариантын карасак, азгырса анан байлыгы деген сөздөр жазылып турат. Мында тамак денени азгырса, китеп рухтун байлыгы дейт. Мында өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр, тамак денени эч азгыра албайт. Себеби дегенде, эми кантип биз айта алабыз, тамак биздин денебизди аябай азгырып кетти десек болобу? Жок, болбойт. Балким адам азгыра алат, бирок тамак денени азгыра албайт. Ал эми китеп рухтун байлыгы дегенди карай турган болсок, китеп мындай бул рухтун байлыгы дейт. Биз байлык катары дагы эсептей берсек болот. Бирок биздики китеп рухтун байлыгы дегенде байлык деген сөз туура келди. Ал эми азгырса деген сөзү дал келген жок. Ошондуктан В вариантындагы туура эмес жооп катары белгилей берсек болот. Бирок достор, сиздер ойлоп калышыңыздар мүмкүн, кээ бирөөңүздөрчү бирөө дал келип жатпайбы? Демек бул туура жооп окшойт деп эле белгилеп койсоңуздар, сөзсүз түрдө сиздер аябай жаңылган болосуздар. Эки сөз тең дал келиш керек, сөзсүз түрдө. Ошондуктан В вариантта туура эмес экен. Гны карасак, тамак денени багындырса, китеп рухтун туткуну дейт. Мынакей тамак денени багындыра албайт, билесиздер. Ал эми китеп бул рухтун туткуну боло алабы? Рухтун туткуну болбойт. Демек, ошондуктан Г варианты дагы бизде туура эмес жооп экен. Өзүңүздөр байкагандай эле 3 туура эмес жооп, ал эми 1 туура жооп бизде келип чыкты. Ошондуктан биз эч коркпостон биз туура жоопту таптык деп эле белгилеп койсок болот. Себеби дегенде биз ишене алабыз туура жоопту таптык деп.
Мынакей достор, Б вариантын белгилеп алыңыздар. Жалпы республикалык тестирлөөдө дагы дал ушундай сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча сүйлөмдөр келет. Бул жакта мисалы үчүн 2 бош орундук турса, ушул бош орундуктардын санына жараша эле болот. Балким 3 бош орундук болуп калат, балким 4, балким 1 эле болуп калат, кээ бир учурда 5 деле болуп калат. Сөзсүз түрдө сиздер аябай терең ойлонуп, маанилерине карап, анан гана туура жоопту белгилеп алсаңыздар жаңылышкан болбойсуздар. Достор, мынакей ушуну менен бүгүнкү биздин аналогиялар боюнча карама каршы түшүнүктөгү байланышы жана сүйлөмдөрдү толуктоо болду. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыгына келип жетти. Сиздер өзүңүздөр билгендей, сөзсүз түрдө акыркы сабактын аягында үй тапшырма берилет эмеспи? Анда эмесе иш дептериңиздерди ачып алып, үй тапшырманы жазып алыңыздар. Биринчи бул мен аналогия боюнча үлгү жүктү жазып койдум. Мында жүзөө жана тың деп турат. Жүзөө менен тың экөө бири-бирине карама каршы келип жатат. Анан кандай деген суроого жооп берип жатат. Демек, бул сынатооч сөз түркүмүндө турган үлгү жүктөр экен. Демек, бул карама каршы түшүнүктөгү байланыштардын биринчи бөлүгүндөгү үлгү жүк берилиптир. Эми экинчисинде сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча мен бул жака бир сүйлөм түзүп жазып койдум. Бул айылдын эли деп туруп бош орундук турат. Болгондой эле малы дагы деп туруп бош орундук турат. Демек, сиздерге ар бир вариантта тең 2ден сөздөр жазылган. Эмнеге? Анткени сүйлөмдө берилип жаткан сүйлөмдө 2 бош орундук бар. Сиздер бүгүнкү сабакта өткөн нерселердин баардыгын оюңуздарга, эсиңиздерге түшүрүп, анан гана туура жоопту так белгилеп алыңыздарды суранамын. Анда эмесе бүгүнкү билимиңиздерди сөзсүз түрдө пайдалангыла, логикаңыздарды өстүрүңүздөр, сөз байлыгыңыздарды дагы көбөйтүңүздөр дегендей. Анда эмесе баарыңыздарга бир гана ийгилик жана дагы ден соолук каалап кетмекмин. Саламатта калыңыздар.